Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. 2 jumadan berki tüz efirsiz ötkөн gündөрүбүзгө Кудай Таалам кафаратtar берип, Кудай Таалам аткарган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Кайрадан биз сиздер менен түз эфирдебиз. Кудай Таалам бардыгыбыздын аткарган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Биздин бүгүнкү сөзүбүздүн негизги өзөгү, негизги темабыз асбабус сабати алад-дин. Канткенде динди жакшы карман алабыз, канткенде намаз көй болуп, канткенде мусулманчылыгыбызды бекем сактап калабыз, канткенде диндар адамдар диндар бойдон дининде бекем турулат, канткенде такыбалыкка бара алабыз деп мына ушул жөнүндө сөз сүйлөп, мына ушунун такыбалыктын же болбосо динди карманып калуунун, канткенде динге бекем болуунун 10 себеби жөнүндө сүйлөп бермекчибиз. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин эфирибиз түз эфир. Өткөндөгү 2 көрсөтүүчү мен сиздерден кечирим сурайм. Себеп дегенде Ыйык Мекке шаарында жана пайгамбарыбыз Медине шаарында болуп, андан кийин Истамбул шаарында болуп, ошол жердеги мусулмандардын ал-ахвалы менен таанышып, умар ибадатын аткарып, сиздердин акыңыздарга дуа кылып келдик. Эми өзүңүздөрдүн бир суроо соккутуңуздар болсо, 2210 кыска номерине SMS билдирүүңүздөрдү жазсаңыздар, андан сырткары түз эфирге экрана жазылып турат. 0312 91 24 94 телефонуна өзүңүздөр түз эфирден чалып кайрылсаңыздар болот. Демек, адамдардын көңүлүн ооруткан же болбосо көңүлдү бурдуруп келген нерсе туура мен мусулманмын, бирок канткенде мусулманчылыгымды бекем сактай алам, канткенде динге бекем тура алам деген суроо болуп келет. Көп адамдар мусулман болуп, бирок мусулманчылыктан чыгып кетип, кээде ушак айтып, кээде гыйбат сүйлөп, кээде жалган сүйлөп, кээде намаздар калып кетип, кээде өзүбүз мусулманчылык карманган менен бала чакабыз мусулманчылыктан алыстап, кээде өзүбүз мусулманчылык карманып, бирок жора жолдошторубуз мусулманчылыкка туура келбей, бирок бардыгын жайына койсок, тыйын маселесине келгенде, жаңкы кыргыздын сөзү бар, кызыл кекирте кыйла жерге секиртет деп, ошол тыйын үчүн көп нерсени сүйлөп алып, же болбосо ар кандай болуп динге бекем тура албай калабыз. Демек, канткенде динге бекем болобуз деген биринчи маселе. Мына ошонун биринчиси ал-иqbalu алал-Qur'анил азими хифзан ва тилаватан ва амалан. Биринчи маселе Кур'ани Каримди окуганга аракет кылыш керек. Колдон келишинче Кур'ани Каримди жаттап, анын маанилерин түшүнүп, ошону окуганга аракет кылсак, Кудай Таалам бизди динге бекем кылат. Себеп дегенде Кур'ани Каримде Аль-Фуркан сүрөсүндө Аллах Таала وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Бул жерде кафырлар жөнүндө сөз болуп келип, алар Кур'ани Карим бул пайгамбарга түшпөгөндө эле деп аттиңдерин айтып келип, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, ошондой эле биз Кур'ан менен сенин жүрөгүңдү ыйманга бекем кылабыз деп айтып турат. Демек, ыйманга бекем болом, динге бекем болом, динди бекем карманам, диндин жолунан чыкпайм, шарият менен жүрөм деген инсан өзүн Куранга байлап берүүсү керек. Атайын убакыт коюп, багымдаттан кийинби, куптандан кийинби, айтор бир вирт кылып, ошол убакта Кур'ани Каримди окуп, эгер Араб тамгасын билбесе анын маанилерин окуп, атайын кассета диск коюп, аны угуп, дайыма Кур'ани Карим менен болгонго аракет кылыш керек болот. Ал эми экинчи мааниси, же болбосо экинчи себеп, бул адам ал-иману биллахи вал амалус салих. Бул Аллах Таалага ыйман келтирүү жана салих амалдарды аткаруу. Адам Аллахка ыйман келтиргенден кийин мусулман болот. Бирок мусулман болгондон кийин дагы дайыма Кудай Таалага болгон ыйманын бекемдеп, тактап, чыңдап туруусу керек болот. Мына ошондой эле Аллах Таалага ыйманын дайыма жаңыртып, ар бир ишти Аллахтан болот деп, Аллах Таалага болгон ыйманын бекемдеп өстүрүп туруусу керек болот. Аллах Таала Кур'ани Каримде юсаббитуллаху аллазина аману бил قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
İmam Katada aytat, muşul ayаттын маанисин бергенде, Аллах Таала ыйман келтиргендердин ыйманын бекем кылып, ыйман келтиргендерди динге бекем кылат. Аларды bil kavli sabit tüz sözü menen, iman sözü menen, Kur'an sözü menen, şeriat sözü menen, bul jaşoodо jana akıretте salih amaldары menen deyt. Demek bir adam Kuday Taalaga işenip, imanı daima жаңылап жаңыртып tursa, daima жакшы иштерди кылган болсо, anda bul adamdagы daima dinge бекем болот. Бизге келген SMS суроолорго жооп берип баштайбыз. Андан кийин ошол 10 себептин бардыгын насип кылып айтып бер. Азырынча экөөнү айтып бүттүк. Assalamu aleykum, taksir İslam'da kızdın ordu jönündө kenenirek aytıp beriңizçi. Allah razı olsun. Allah barыбыздын razı olsun. Kızdın ordu jönündө men sizlerge peygambarыбыздын osuyatын aytıp bereyin. Peygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem үйдө отурган убагында kızı Fatima келген убакта turup tosup alıp gelip özünün olturgan orduna oturguzar ele. Sebep degende kız mına ушундай. Kız, her bir kız İslam dininde özünçele Mayra Makayeva. Andan dağı jogorу. Sebep degende bul Mayra Makayeva degen tırmakçanın içinde olup kaldığından sebep degende bir vakta bizdeki en jogorу kayazatı olup hüküm sürüp turgandığı için çındığından dağı jogorу her bir ayazat özünçe bizim ülkede hanışa oluş gerek. Kız kişi törülgöndön başlap arka dünyaya sapartatkanга çeyin her bir uçurda erkeklerin karamagında болот. Жаңы төрөлгөндө, турмушка чыкканда, турмушка чыгып, балалы болгондон кийин дагы дайыма bir erkek, шоруңгургур erkek, мына ушул аялды камсыз кылып, камкор болуп, ошону ысыкта ысып кетпесин, суукта үшүп кетпесин, курсак ачып калбасын деп, көлөкө жерге сактап, багып, аны тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай, багып турууга милдеттүү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде-ким 3 kızды тарбиялап өстүрсө, аларга жакшы талим тарбия берип, жакшы жерге турмушка чыгарган болсо, бейишке суроо сопкусуз төс чыгат дегенде 2 кызы барлар айтты. О Алланын элчиси, 2 кызы барларчы дегенде, 2 кызы барлар дагы бейишке чыгат дегенде, жалгыз кызы барлар карап туруп айтты. Алланын элчиси жалгыз кызы барлар дегенде, мына ошол жалгыз кызын дагы туура тарбиялап өстүргөндөр бейишке чыгат деп айтты. Кудай Таалам бейишти энелерин таманасына койгон. Демек, аял затын урматтаган, кыз кишини урматтаган биздин шариятыбыздай бир дагы башка шарият, бир дагы башка низам, мыйзам, бир дагы башка система жок. Кудай Таалам бардыгыбызга кыздарыбызды сыйлаганды насип кылган болсун. Кудай Таалам барыбыздын кыздарыбыздын өмүрүн узун кылып, жакшы кыздардан болуп, элибизге, жерибизге, динибизге кереги тийген кыздардан болгонун насип кылган болсун. Анын ичинде менин дагы 2 кызым бар. Ошол кыздарымдын бардыгын Кудай Таалам Сара менен Сафияны бактылуу кылган болсун деп Кудайдан тилейт элем. Бул дагы деле кыздын орду жөнүндөгү суроо кеткен жок. Ал эми биздин өзүбүздүн кийинки маселебиз динге бекем болуунун 3-чү маселеси. Бирок экинчи маселеде пайгамбарыбыздын осуятында келет. وَكَانَ حَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуятында пайгамбарыбызга эң сүйүктүү иштердин аз болсо дагы уланып, үзүлбөстөн тургандыгы дейт. Демек, аз болсо дагы амал кылып, дайыма жакшы амалга аракет кылып, колдон келишинче намазды окуп аракет кыла берген болсок, динге бекем болуубуз өзүнөн өз ордуна түшө берет. Бизге экинчи сурообуз келип түштү. Талак менен талгактын мааниси барбы? Талак эмес талгак деп берсе болобу? Жок. Талгак деген сөзүбүз аял киши боюна болгон убакытта бир нерсени жегиси келип калат. Биздин бир досубуз, аябай бир көп сүйлөгөн досубуз, энем мен төрөгөндө талгак болгон дегенде башка бир дос айтат, сен төрөгөндө энең кызганга талгак бирок аял киши айтышат, талгак деп айткан, мен сага талгак, сага табак бердим, тарелка бердим деп айтса, аны менен талак түшпөйт, ниети болсо да. Бирөө мен сага 3 dedim. Cemen sen 3 verdim деп айтса, ниети болсо, ага талак берүүнүн өзүнүн тайыны бар. Кудай Таалам талак деген сөз иштеткенден сактаган болсун. Бизге коңгуроо келип түштү. Кулак салабыз, кулагым сизде. Ага шүгүр. Ага мен түшүндүрүп берсеңиз, мен ала албай калдым. Теги 5 вакыт намазда ар бир сүрөнү окуш керекти, окуш керек. Ар бир сүрөсүндө
Salavatlar janagı bireke tahiyat bile oşa diyetim. Oşa Fatiha'sın koşuluk gibi bilbesem. Bir soru sizge her bir namazın uvağı gelgen oşol malda darat demete veriş gerek diyeceğim şunu. Yine jakşırak düşündürürseniz sizden. Rahmat sizge. Bu darat meselesinde yerde taң darat alıp daratınız takıp buzulsa geç-geçeyin oşol bir darat menен de namaz okusanız bolot. Daratınız buzulup kalsa gana darat alуу керек. Бирок жаңы дарат алуу милдеттүү эмес. Эгер дарат бузулбаса. Анан кээ бир адамдар бар, дараты тынымсыз бүзүлүп турган. Мисалы үчүн дайыма мурду тынбай канап турган, же заарасы тынбай тамчылап тургандар болот. Бул адамдар ар бир намаздын убагы келгенде ошол убакытка жаңыдан дарат алуу керек. Бирок дин соолугу чың адамдар, куландай соо адамдар, булар ошол бир дарат алып, дараты бузулбаса кечке-чейин 5 мал намаздын бардыгын ошол дарат менен окуй берет. Ал эми аттахиятты билбеген болсоңуз ордуна тасбih айтып, субханаллах деп, же өзүңүз айтып аткандай Фатиханы окуп койсоңуз боло берет. Качан жаттап толуктаганда ордуна коюп кете бересиз. Бизде эң чоң катачылык мына ушунда турат. Мен намазды жаттап бүтүп окуйм дейт. Ал жаттап бүткөндү Кудай насип кылабы, жокпу, бүткөнгө чейин өмүр береби, жокпу деген маселе дагы турат. Ошондуктан ошол ниет кылып баштай бериш керек. Эгерде сиз бисмиллахир рахманир рахим деген бир гана аятты, бир гана келмени билсеңиз дагы, ошону айтып жыгыла бериңиз дагы, утур билгениңиз толуктап кете бериш керек. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйрүн тапкан соң деген сөз бар. Ихлас халас деген сөз бар. Ошондуктан намазыңызды Кудай таалам кабыл кылсын. Анан жанагыдай сүрө дегенде ар бир намазга өзүнчө сүрө эмес. Мисалы үчүн Ихлас сүрөсү менен Аср сүрөсүн экеле сүрөнү билсеңиз, ошол эки сүрө менен деле өмүр бою намаз окусаңыз жарай берет. Кудай таалам окуган намазыңызды кабыл кылсын. Анан жаттай элекмин, намаз окуганга жаттап бүтүп окуйм, антип окуйм, минтип окуйм дегендердин бардыгын Кудай таалам батырдык берип, дароо бүгүндөн баштап, азыртан баштап намаз окуганды насип кылсын. Азыр асыр намазынын убагы чыга элек. Азыр асыр намазды окуганга менин сөзүмдү карап отурбастан асыр намазына барганды бул адамдарга насип кылсын дер элем. Кудай таалам намазыңызды кабыл кылсын. Биздин кийинки SMS билдирүүбүздө Ассаламу алейкум. Эрнис Турсуновдун кыргыз тилине которгон Куран китеби туурабы же атеисттик негиздеби? Бул киши Крачковскийдин, менин билишимче, же Саблуковду Крачковскийдикин ошону которгон кыргыз тилине чоң адабиятчы, чоң тилчи, азыркы биздин кыргыз тилчилердин, адабиятчылардын дөшалары, корифейлердин башында турат деп айтсам болот. Чындыгында өтө тили менен сыйкырчылык даражага жеткенчилик деңгээлдеги өтө кыйын калемгерлердин бири. Бул адамдын котормосун биз Курандын котормосу катары мындай толук түрдө кабыл ала албайбыз. Себеп дегенде дини билими маалыматы жок болгондуктан жөн гана адабий күчкө салып мында зордуктап которгондой болгондугу үчүн аны ала албайбыз. Бирок биз Кудай таалам бул кишиге хидаят берсин деп дуа кылышыбыз керек. Балким ниетинде мусулман элине жакшы бир маанайды тартууласам, эмгек кылсам деген жакшы ниети болгон болуш керек. Деги эле эч бир котормону эң туура котормо деп айта албайбыз. Себеп дегенде Курани Карим араб тилинде түшкөн. Аны Кудай тааланын өзү гана кыргыз тилинде түшүрбөсө эч ким так котора албайт. Бирок Курани Каримдин маанилеринин котормолорун бергенге биздин аалымдарыбыз аракет кылып жатышат, аракет кылышкан, аракет да кыла беришмекчи. Кудай таалам бардыгыбыздын кылган эмгектерибизди кабыл кылсын деп айтар элем. Кийинки биздин сурообуз таксыр азыркы күндөгү көчөдө кыздардын кыска кийингенин көрүп ой бузулуп жатат. Дуа кылып коюңузчу. Кудай таалам кыздардын бардыгына узун кийгенди Кудай таалам насип кылсын. Кудай таалам ошол карап аткан жигиттердин көздөрүн кыздардын ошол иминибка түгөнгөн жерден баштап карабастан булар жерди карап басканда аларга да Кудай таалам насип кылсын. Элибизге тынчтык, ынтымак, биримдик берген болсун. Бир рахматке архамар рахимин. Бир аз мүнөттөн кийин кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамдын динге бекем болуусунун себептеринин үчүнчүсү бул тадаббур кысасил амбия. Пайгамбарлардын өмүр баянын, пайгамбарлардын тарыхын окуп үйрөнүп, алардын өрнөктүү өмүрлөрүнөн үлгү алуунун милдеттүүлүгү туурасында айтылат. Аллах таала Курани Каримде
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Biz sağa bardıq peygamberlardan ömür bayandарын, tarık tarjımalарын Kur'an-ı Kerim'de aytıp beremiz. Ne üçün? Senin yüreğіңді dinge bekem kılıp, özüңді dinge bekem koyu üçün deydi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönünde, degele bardıq peygamberlar jönünde kitaptарды okup, alardın ömür bayanını okup, alar jönünde aytılgan Kur'an'ın kıssalarını okup, hareket kılgan bolsa, Kısasul Anbiya degende okugan bolsok, azır orusça, kırgızçalar çıkıp kaldı. Құдай Тағалам насип қылса бізде динге бекен қылат. Себеп дегенде алардын өмір баянын оқығанда, алардын тарих таржымалын оқығанда Құдай Тағалам динге бекен болгон бізге насип қылат. Кийинки SMS билдирүүгө суроого карайбыз. Дараты суу менен алуу таза болот. Сиз истинжага кандай жооп бересиз? Менен алуу таза болот туура. Истинжага да суу менен алыш керек, бирок истинжа деген тууганда адамдын аврет жерлерин жууп тазалоонун жолдору. Даратканага кирген убакытта адам улуу заарадан, кичүү заарадан бошоткондон кийин кесек менен, таш менен же болбосо азыркы дарат кагаз менен тазалангандан кийин ошол туруп олтуруп же болбосо кекирип же болбосо башка абал менен жанагы заара каналчаларындагы акыркы тамчы суу менен солгоп андан кийин бүтөт. Албетте сууну иштетүү жакшы болот. Бирок жел эле чыгып калган болсо, кандай улуу заара, кичүү заара келбес, анда суу менен жуу милдеттүү болуп, балким жел чыкса деле суу менен шалпатып жууй берген. Мунун бардыгын китептерибизде бид'ат деп айтат. Ал ошол улуу заара, кичүү заара болгондо. Анан кээ бир түшүнбөстүк бар. Кээ бирлер дарат алганда сөзсүз түрдө туалетке барыш керек деп түшүнөт. Эгерде даратканда ишиңиз жок болуп, жөн гана бир жел чыгарып же болбосо уктап даратыңыз бузулган болсо, анда туалеттен туруп келип эле, жөн эле туруп эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп жууп, ошентип дарат алса боло берет. Анан кээ бирлер кечке чукумганды көтөрүп алып дарат кире берет, чыга берет. Эмнеге дарат алып атам деп. Ал даратканага кирген дараттын бөлүгү эмес, ал балким истинжа амалы. Ошол истинжага муктаждык болгон убакта бар керек болот. Маселе мына ушундайча. Эгер 3 талак берилип боюнча сиз муфтият барсаңыз, фатва бөлүмү бар, ошол жерде Жигиталы, Жоро деген, Акыл деген биздин ишен таксирге жооп берет. 3 талактын түшкөндүгү анык болсо кайра жол жок. Эгерде 3 талак анык болсо, ага жол жок. Ал аялыңыз башка турмушка чыгып, анан ал жерден ажырашып, анан көчөдөн көрүп калып, кокуй менен бурда сен менен жашаган элем, башың бошпу деп сурасаңыз, башым бош десе, ошондо гана үйлөнсөңүз болот. Анан кээ бир учурда 3 талак түшүп калды деп шектенип калат. Ошондуктан 3 талактын түшкөндүгүн, түшпөгөнүн тактап алуу үчүн силер ошол жубайлар жетелешип алып биздин муфтиятка же казыларга же райондук имамдарга, молдокелерге келип кайрылсаңыздар, алар чечип берет. Эгерде түшкөндүгү анык болсо жол жок, балким түшпөй калыш ыктымалы дагы бар. Себеп дегенде базарга барганын баары байып кеткен жок, үйлөнгөндүн бардыгы балалуу болуп кеткен жок, аракет кылганын бардыгы ниетине жеткен жер жок. Ошондой эле талак айткандын бардыгын талага түшө бербейт. Анын түшкөн түшпөгөндүгүн атайын адистен сурап билиш керек болот. Ассаламу алейкум таксир, мен кызыма сизге дем салдырсам болобу? Дем салдырганга дем салып берейин, ушунчалык суранып калдыңыз, бирок сизге кызыңызга дем салып берем деп айтканда бардыгына дем салып отура берсе, менин муфтийлик аманатымды ким аткарат туугандар? Кээ бир учурда ушундай макул кел деп айтсам, кезек болуп атат дагы, мен эртеден кечке чейин сүфтө отурсам, анда мусулмандардын жалпы иши калып кетип, анан ишибиз бүлгүндүккө учурап калат. Ошондуктан сиздер ошол бардык региондогу молдолорго барсаңыздар, бардык иншалла дем салып берет. Бирок сиздин кызыңызга мен дем салып берүүгө аракет кылам. Эгерде колуңуздан келсе, ошол мен иштеген жумушка келиңиз, ушундай убада берген эле деп мен сиздин кызыңызга өзүм дем салып берем. Деги эле ар бир ата-эне өзүнүн балдарын өзү дем салгандыгы бул жакшыраак нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазирети Хасан, Хазирети Хусейндерге өзү дем салат эле. Алардын башын кармап, "Айдика би калиматиллахи тааммати мин кулли шайтан ва мин кулли айнин ламма" деп дем салар эле. Эрте менен жана кечинде. Ошентсек жакшы болот. Ошону баарыбыз жазып алсак, бул бар жанагы мусулмандын чеби, Мастун дубалар деген китепте перзенттерге дем салуу деген бар. Эрте менен кечинде ушуну салып турсаңыз, насип кылса жакшы болот.
Demek üçüncü mesele peygamberlerin okuyalarını kaytalap duruu gerek bolgon bolsa, dördüncü mesele ad-dua. Kur'an-ı Kerim'de Huday Taalam Rabbena la tuzigh kulubana ba'da iz hadaytana. O Huday Taalam bizge hidayet bergenden keyin bizdin yüreklerimizni adaştıra görbe degen duanı Huday Taalam bizge үйrөтөt. Demek her bir insan daima dua kılıp durur gerek. O jaratkan Allah Taala meni dinine bekem kıla gör, meni dinine katu kıla gör, dinini bekem karmanayın. Çınıgı mom musulmanlardan boloyun. Ek adam deriktirvey, üçönü biriktirvey, çoңдугуна salıp, biligine salıp, tanışı güçlülüğüne salıp, tanışın bolsa tankasın, tanışın jok bolsa mankasın dep ушундай işlerdi kılbastan чыныгы musulman боло турган болсок, дуа кылсак Кудай Таалам кылат. Эгерде биз Кудайды унутуп коюп жүрө берген болсок, мусулманмын адамдарды алдай берген болсок, бирок кыяматка барганда Кудай Таалам астында жооп бере турган ушулар келип калат. Ошондуктан дайыма дуа кылып турушубуз керек. Кийинки биздин сурообуз окуш керекпи дейт. Мунун башы кетип калыптыр. Больницада балдарга башы кетип калыптыр деген суроонун башы өтүп кетиптир дагы. Адамдын башы эмес, мага жетпей калды. Больницада балдарга туберкулезго каршы деп чакырып жатат, барсак болобу? Сиз алтынсыз. Allah razı olsun. Тадан кетен баарыңар алтынсыңар. Кимдеги ыйман айткан болсо, ыймандуунун баары алтын. Ошол жүрөгүндө ла илаха иллаллах деп айткан болсо, ошонун өзүнө эч нерсе тең келбейт. Бул дүйнөдөгү бардык жакшылык жамандыктын бардыгы, бул дүйнөдөгү бардык кереметтин бардыгы бир адамдын ыйманга келишине себеп болуп калганга арзыбаган нерсе. Адам мейли капкара кул болсун, мейли башка болсун, бирок жүрөгүндө ла илаха иллаллах деген келме болсо, ошол адам чыныгы алтын. Ал эми туберкулезге каршы эгер ушундай оору жугушуп аткан болсо, анда барып албетте укол алуу керек болот. Эгер ошондой милдеттүү болсо, ал эми жанагы прививка жөнүндөгү маселеге келе турган болсок, бул боюнча мен атайын жазуу жүзүндө фатва чыгарган жокмун. Уламалар ар кандай пикирде, ошол жаш балдарга жанагы прививка, жанагы эмдөөлөрдү берүү керек, бербөө керек, кээбирлерин берүү керек, кээбирлерин бербөө керек деген талаш маселе бар. Бирок азырга чейин буга чекит коюлуп бүтө элек. Чекит коюлуп бүткөн убакытта насип кылса, мен сиздерге кабар беремин. Бул жердеги маселе, бул дүйнөдө көп убакыт ооруган адамдын күнөөсү акыретте жеңилдей. Ооба, ооруган убакта о Кудайым шифа бер деп, Кудай Тааладан сабыр тилеп олтурсаң, ооруганда Кудайды каргап шилеп, Кудайдын бар жок экенин көз билбестен, мындай бир жаман боло берсе, албетте болбойт. Ооруган адамдын адеби бар. Ооруган болсоң, ооруну Кудай берди. Кудай берген ооруну Кудайым өзү алат. Шифаны Кудайым өзү берет деп этикат кылып, ынанын келтирип, колдон келсе дарыларды колдонуп, бул себеп болот деп, шифаны Кудай берет деп аракет кылса, соо болот. Анан ооруган адам ооруп атканда Кудайга наалаты келтирип, жөн эле ооруй берсе, Кудайды эстебесе, анда болбойт. Себеби ооруган адам Кудайды көбүрөөк эстеш керек. Кудайды эстеген сайын сообу көбөйөт, ошондо Кудай Таалам шифа берет. Анан демек ооруган кандай ооруйт деген маселе. Демек динге бекем болуунун 4-чү же болбосо 5-чи маселеси зикруллах. Алланы зикир кылуу, Алланы эстеп туруу маселеси. Эгерде биз Кудайды зикир кылып турган болсок, анда сөзсүз түрдө Кудай Таалам бизди динге бекем кылат. Кур'ан-ы Каримде я айюхаллазина аману иза лакитум фиатан фасбуту ва зкуруллаха касиран лааллакум туфлихун. Мусулмандар менен мусулман эместердин карама каршылык болгон учурда, эй момундар, ыйман келтиргендер, душмандарыңарга жолуккан убакта бекем тургула, Аллахты эстегиле, жеңиш силер менен болот дейт. Кандай ооругун келбесин, кандай душмандар басымдуулук кылбасын, ошондо Кудайды эстеп, субханаллах, альхамдулилlah. О Кудай Таалам, өзүң барсың, өзүңөн башка арыздана турган жерим жок. Сен гана баарына күчүң жетет. Сен гана хидаятка салуучусуң, сенден башка аргам жок. Аркамда менин спортсмендерим, же болбосо менин милицияларым, же болбосо менин черный красный байкелерим, акелерим жок. Мен өзүң гана турасың. Өзүңгө гана ишенем. Кудай Таалам, сенден башка бара турган жерим жок. О жараткан Аллах Таала, ла илаха иллаллах деп зикир кыла турган болсок, Кудай Таалам сизди диниңизге бекем кылат дейт. Бизге коңгуроо келип түштү. Коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Дамина сизде суроом бар. Айтыңыз. Жана мал чыгат тоого, элдер. Азыр бул жерде тоого чыгышат да. Укпай атам. Тоого мал алып чыккан учурда азыр. Анан мисалы 2 километр болуп калат. Бирок азандын не угулуп турат. Бирок мал караш керек болгон чыгып кандай болуп калат намаздарыбыз. Эми жумага түшүп турабыз.
Бирок жамаатыбыз кандай болуп калат, амалдар кандай болуп боюнча сурайм. Таксырым, малга чыккан убакта мал сизге аманат болот. Азанды 10 жолу кыйкырса дагы ошол малдын четинде, малдын кача турган жагына туруп алып туруп намаз окуйсуз, бирок жумага түшүп турасыз, ошентсеңиз туура болот. Ал эмес, мына карылчы болуп иштегендер, өкмөттө иштегендер эгерде намазды жамаатка кетип калса, жанагы жумушка кедерги тие турган болуп калса, анда булар дагы жамаатка барбастан кечиресиздер, ошол жерде намазын окуйт. Демек сиз ошол малдын жанында окуйсуз, мал аманат болуп сизге берилинген. Ал эми эгерде бир канча малчылар чогуу болсоңор, мисалы үчүн 3-4 адам болсо, чогуу туруп жамаат окуганыңар албетте жакшы болот, бирок азанга жооп берип баруу милдеттүү эмес. Эгерде 2 адам болсоңор, кезек менен бүгүн багымдатка сен бар, эртең багымдатка мен барайын деп аракет кылсаңар, албетте жакшы нерсе. Эми тагыраа келгенде алыбай алына жараша деген маселе. Кудай таалам жеңил кылсын. Мына ушундай бир кандай десем, адамдар намаздын жамаатта эмес, намаздын өзүн окуш керек, окубаш керекпи деген суроого баш оорута турган убакытта жамаатка барып окусам кандай болот деп суроо бергениңиз бул ыйманыңыздын таза экендигинен, күчтүү экендигинен кабар берет. Кудай таалам сизге окшогон алтындарды көбүрөөк кылган болсун. Юкассируллаху амсалакум. Биздин кийинки сурообуз кандай дейт? Согуштук иш-аракеттерге катышкам. Согушка Араб өлкөсүнө барганмын. Биринчи мын ордуна жазылат, барганмын деп. Ажыга барган менен барабарбы, барабар эмеспи? Садаган кетейин, кандай бирөөнү өлтүргөнү барса, анан бирөөгө ажыга баргандай, жок, таптакыр барабар эмес. Ал жерде Араб өлкөсүндө мусулмандар жашайт. Эгер ошол жерге мусулмандарды коргогон, ошол жерге келген башка бир жөөт капырларды өлтүргөнү барып, ошолордон бир мусулмандар сактаган, азыркында Палестинде, Сириядагы мусулмандардын кан жаны төгүлүп аткандарды коргоо үчүн барсаңыз, балким ажылыктан чоңураак соо аласыз. Бирок мусулмандарга барып, бирин чабыштырып, бирин уруштурганды барсаңыз, күнөөкөр болуп каласыз. Демек, бардыгы ниетке жараша болот. Бирок кандай гана таризде ниетиңиз жакшы болбосун, аны ажылык деп кабыл ала албайбыз. Ажылык деген сөз бул Курбан айтка туура келүү керек. Курбан айтка туура келип, ниет менен ихрам кийип барып, ошол жерде Арафа күнү Арафатта турса гана ажылык болот. Анан Курбан айттан 10 күн мурда, 1 күн кийин барып туруп ажыл болуп калдым деген туура келбейт. Мен илгери студент кезинде ошол Бишкекте окуп жүргөн убакытта Эмиратка бир иштерим менен барсам, мен айылдагы Алы деген абам жестем, бул ажыга барып келди. Ажыга жеткен жокмун десем, эми айырмасы кайсы, ошол Эмиратка барсаң деле Сауд Арабияга баргандайсың, жарым ажы болдуң деп сүйүнгөн эсимде. Эми бул адамдардын жакшы арабтарга болгон, араб элине болгон, пайгамбар задаларга болгон, пайгамбардын улутташтарына болгон урмасы деп билем. Бирок аны ажылык деп кабыл алгандыгыбыз албетте туура эмес. Демек, биздин 5-чисин айтып өттүк, 6-чысы ад-даъвату илаллах. Аллах Таалага даават кылуу, Кудай Таалага динге чакыруу. Себеп дегенде Кур'ани Каримде Кудай Таалам айтат: "Кул хазиhi сабили ад'у илаллахи ала басиратин ана ва ман иттаба'ани ва субханаллахи ва ма ана минал мушрикин." Аллах Таала Кур'ани Каримде: Мухаммад, айткын сен, адамдар, бул менин жолум, бул шариаттын жолу, бул түз жол, ушул жолго Кудай Таалага мен силердин баарыңарды чакырамын. Ала басиратин, тунуктук менен, тазалык менен, түшүндүрүү жолу менен чакырам силерге. Ушул жолго келгиле деп адамдарга даават кылганың дейт. Эгерде бир адам башка бир адамга даават кылып, ошол адамдардын динге бекен болуусуна себепкер болгон болсо, Кудай Таалам ошол адамга жакшылыкты өзүнүн кылган жакшы ишинин жынысынан берет. Анын иши кандай эле? Анын иши адамдар динге бекен болсо, адамдар динге келсе деген аракет кылып атса, демек Кудай Таалам ошол адамдын өзүн дагы динге бекен кылып, ошол адамдын өзүн дагы динге чакырганга Кудай Таалам себепкер кылат. Бир азыраак тыныгуудан улантабыз, биз менен бирге болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Урматтуу бир туугандар, демек 6-чысы Аллах Тааланын жолуна даават кылып динге чакыруу. Эгерде сиз динге бекен болгуңуз келсе, башкаларды динге чакырыңыз. Бул анын динге келиши эмес,
өзүңүздүн динге бекем болууңуздун негизги максаты мына ушунда турат. Эгерде 5 мал намаз окугуңуз келсе, башкаларды намаз окуганга чакырыңыз. Эгерде динге бекем болгуңуз келсе, башкаларды динге чакырсаңыз, Кудай Таалам сизди динге бекем кылат. Кийинки биздин сурообуз: менин 2 уулума тең азан чакырылбай ат коюлган, кандай болот? Эч нерсе болбойт. 2 балаңыз жете эле мечитке барсаңыз, мечитте Ибн Ака дегенибиз бар, кыргыз үндү Ибн деген бар, ким санбай ушундай ат койгон. Ошол кишинин азанын бир угузуп койсоңуз, ошо мечитте кыйкырган ошол жетиштүү болот иншалла. Кудай Таалам уулдарыңызды урматтуу кылсын. Кудай Таалам элдин жердин керегине жараган азаматтардан кылсын. Биздин кийинки маселебиз 7-чиси ар-рифкатус салиха. Жакшы жолдош, жакшы достор. Казанга жакын болсоң көөсү жугат дейт. Эгерде жакшы менен жетсең жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң каласың уятка деген элибиздин накыл кеби бар. Ошондуктан дайыма айтат, араб тилинде дагы бар, досуңдун ким экенин мага айтып бер, мен сени ким экениңди айтып берем деп. Андыктан дайыма жолдош, жоро күткөндө, дос күткөндө бул ошол ыймандуулардан, жакшылардан күтүш керек болот. Билесиздерби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуятында келет, бир адам 99 адам өлтүрүп, андан кийин тооба кылып, күнөөсүнөн кечирүүсүн үмүт кылып, бир алымга барса, алым айтат: сен ошол жоро жолдошторуң, ошол сифара чөйрөнү таштап, башка жака барып жаша деген осуятын берет. Бул деген сөз: сен чөйрөңү өзгөрт, сен досторуңду өзгөрт, сен жакшылар менен дос бол деген осуят. Демек, адам динге бекем болуш үчүн динге бекем болгондордон, туура жүргөндөрдөн дос күтүш керек. Алдамчылардан, аферисттерден, кисавырлардан, кезенделерден, ушундай сөздөр бар. Биздин элибизде акмак адамдардан алыс болуш керек. Дайыма туура жүргөндөр менен түз жүрсө, Кудай Таалам жакшыга жеткирет иншалла. Биздин кийинки сурообуз: Ассаламу алейкум, астагфируллах деп күнүнө 1000 же андан ашыкча айтып жүрүүнүн пайдасы барбы? 1099 айырмасы жок. Пайгамбарыбыздын хадистеринде пайгамбарыбыз бир отурганда, бир айтканда 70тен, 100дөн көп айтып айтар эле дейт. Албетте мунун пайдасы бар. Астагфируллахал азим деген сөз, Кудай Таалам күнөөлөрүм кечире кой деген сөз. Бул деген зикир, ошол истигфар айтуунун өзү менен адамдын динге бекем болуусуна себеп болот. Бирок истигфар айтса сооп болот экен деп, баланы ачка калтырып, катынды ачка калтырып, огородду жерди кетпен дебестен, картошканы экпестен, жүгөрүнү сеппестен, тоокко жем бербестен, тике тамак бербестен, намаз окубастан истигфар деп минди теспен алып отура берсе, анда болбойт таксырым. Теспен ошо чарчаган убакытта, намаздан кийин, ошол уктардын астында, убакыт бош болгондо эс алганча тарса бир жөн. Анан кээ бир адамдар теспеге кирип кетип истигфар айтанда олтуруп, терликтин баарын калтырса, анда бул убакта болбой калат. Азирет Умардын убагында мечитке кирсе көп адамдар олтурушуптур. Эмне олтурасыңар? Зикир кылып атат. Да, жакшы. Дагы кийинки намаз дагы делет. Эмне зикир кылып атасыңар? Баарын эшикке кууп чыкты. Бар, иштегиле, дуа кылгыла, аракет кылгыла, кийин убагында келип зикир кылгыла силер. Ушинтип отуруп, алма бош оозума түштүсөң түшүп калбайт, аракет кылышың керек деген маселе келип чыгат. Демек, зикирди кылыш керек. Истигфарды атайып отуруп алып шарт эмес. Машина айдап кетип атып деле, же болбосо басып кетип атып деле, тиричилик кылып жерди казып атып деле истигфар айтсаңыз иншалла жараша берет. Дагы бир коңгуроо келди, кулак салабыз. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сизге суроо берейин дегем. Айтыңыз. Жаш кезинде намаз окуп жүрчүм. Ата-энемиз намаз окуган адамдар. Ошого азыр университетке окуучу студент болуп келгенден кийин бир аз кыйынчылыктар болуп атат да, өзүм окуйн деп эле аракет кылам, бирок намазды окуй албай, баштай албай жатам. Өткөндө жин жөнүндө да айтылган болчу. Анан кокус ичимде жин барбы деп да ойлоп кетем да. Анан ушуну кандай түшүнсө болот? Өзүм аракет кылам аябай. Буга биз ошол жанагы биздин маселенин баары ушунда турат. Сиз качан баштайт экен, жин бар экен деп жинди күтүп карап отуруп бербестен намазды баштай берсеңиз, ошол жиндин баардыгы жок болуп кетет. Кээде инсан өзүнө өзү жин болуп алат. Ошондуктан сиз бисмилла деп эле намазды баштаңыз. Ошол мына азыр мен бир сүйүнгөнүм гезиттердин баарында жүрөт. Шахмат боюнча утуп алган кызыбыз жоолукчан болуп атат. Демек, жоолукчан болсо деле акыл эс тосулуп калбайт экен. Бул жоолук кийип алгандан акыл эс төмөндөп калбайт экен деген сөз. Ошондуктан жоолукту салыныңыз, намазды окуңуз, илимиңизди окуңуз. Кудай Таалам жакшылыгын берет. Ал болгону шайтан мойнуңузга имип алган чоң шайтандар, семен шайтандар. Ошолорду кетирип, истигфардан көбүрөөк айтып, бисмилла деп баштасаңыз, дуа кылсаңыз жакшы болот. Биз дагы дуа кылабыз. О Кудай Таалам ушул карындашыбызды жана ошого окшогон бардык кыздарыбыздын бардыгын, уулдарыбыздын бардыгын, инелерибиздин бардыгын ошол намазга киргизген болсун.
аккан арттан суу агат дейт. Намаз окуп жүргөн болсоңуз иншалла мындан ары дагы сизге маселе жеңилирээк болот. Кийинки биздин сурообуз: Ассаламу алейкум, кандайсыз? Багымдат намазынын сүннөтүн окуганда азан айтылабы? Айтып коюңузчу, рахмат. Сүннөт намазы бул багымдаттын намазы азан айтылынат. Азан айтылгандан кийин сүннөт намаз окулунуп, андан кийин коомат айтылынып, андан кийин фарз намаз окулунат. Сүннөт намазынын убагы азандан кийин болот. Бирок азандардын өзү дээрлик бул фарздар үчүн айтылынган намаз. Ал эми багымдаттын убагы ошол азандан кийин кирет дагы, азандан кийин гана сүннөт намазын окуу керек болот. Бирок ошол сүннөт намаз үчүн деп айтпаш керек, ал азан убакыттын киргендигин билдирилген. Эгерде багымдат окуганда мечиттеги азан угулбаса, өзүңүз азан айтып, андан кийин сүннөт намаз окуп, андан кийин коомат айтып, андан кийин багымдат окусаңыз, фарзын окусаңыз жарай берет. Биздин 7-чи маселебизди айтып бүттүк. Бул жакшы жолдоштор менен жүргөн болсо адам динге бекем болот деген маселе. Биздин 8-чи маселебиз: ас-сикату бинасриллахи таала ва аннал мустакбала лил ислам. Аллах Тааланын бизге бере турган жеңишине, келечек исламдыкы экендигине чын дилден ишенүү. Бизге коңгуроо келди, коңгуроо кулак салып, сөз улантабыз. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроо бар эле. Эмеден аялымды мен өзүм алага чалгамда. Ал күнөө экенин кийин билдим да, анычы. Астагфируллах. Ана ошо мен 5 жыл болду жашап жүргөнүмө. Ошондо никени кыйып атканда, туттуңбу деп айтканда, тиги айтпай койгонда. Таарынып айтпай койгонда. Эми ошол 5 жыл болду, эми кандай болот эми ошол? Кайра жаңы никени жаңыртыш керек же ошол 5 жыл аралыкта туткан эмес, мен туткан эмес болсо ошо күнөө болобу? Ошон жерде дагы айтып кошту. Азыр жашай турган ниети барбы? Иә. Жашай турган ниети бар аялыңыз? Ооба, жашап уже балалуу болуп. Кудай таалам бактылуу кылсын. Кудай таалам бактылуу кылсын. Иншалла өткөн ишке салават дейт. Чындыгында кызга ошол кабыл туттуңбу деген убакытта унчукпай койсо, тултуюп таарынып туруп алса, нике кыйылынбайт. Бир гана нике кыйып аткан молдеке чоң атасы болсо, же атасы болсо, ошентип унчукпай койсо гана никеге жарай берет. Болбосо кыздын уялганы деп туруп нике кыйган туура эмес. Бирок ошондой болуп тура эч кандай эмес, истигфар тооба кылыңыздар, анан тез арада нике кыйдырып койсоңуздар иншалла жакшы болот. Ал эми өткөн жашооңуздарга көп ойлонбоңуздар. Ошол нерсени ошол убакта шарият ушундай экен, нике ушинтип кыйылат экен деген түшүнүк сиздерде болгон. Иншалла маселенин бардыгы келечекке кантип кадам таштаганда турат. Иннал ислама яхдиму ма каблаху. Иннал имана яхдиму ма каблаху. Ыйман жана ислам өзүнүн мурункун баарын жокко чыгарат. Эгерде биз тооба кылган болсок, эгерде биз туура эмес жолдо экенибизди билип туурага түшкөн болсок, Кудай таалам күнөөлөрдүн баарын кечирет. Иншалла жашооңуздардын баары жакшы. Ниет кылыңыздар, тезирээк нике кыйдырганга аракет кылыңыздар. Кудай таалам бактылуулардын катарына кошкон болсун. Демек Кудай таалама ишенип, жеңиш бизде болот деген түшүнүк сөзсүз түрдө болуш керек. Адам ишенич менен, ыйман менен, үмүт менен жашайт, үмүттү үзбөш керек. 9-чусу сабырдуулук. Адам дайыма сабыр кылса, иншалла динге бекем болот. Кур'ан-ы Каримде: "Я айюхаллазина аману истаину бис-сабри вас-салати, инналлаха ма'ас-сабирин." Эй момундар, сабырдуулук менен, намаз менен өзүңөргө жардам сурагыла дейт. Кандай иш болбосун, эгерде динде тайыздап барап, динди кармообузда оорчулук келип турса, анда намаз окуйлук, сабыр кылалык, сабырдуулук менен намаз окуп Кудайдан суранып, жакшылыктарга жетишебиз дейт. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган сахих хадисте пайгамбарыбыз мындай дейт: "Мен ятасаббар юсаббирхуллах." Кимде ким сабырдуу болгонго аракет кылса, Кудай таалам ал адамга сабырдуулук берет дейт. Демек, сабырдуу болгонго аракет кылыш керек. "Ва ма у'ти ахадун атаан хайран ва ла ауса минас сабри." Бир адамга берилген нерселердин эң жакшысы, эң бир кенени бул сабырдуулук дейт. Бир адамга сабырдуулук берилсе, демек бул адам чындап эле бактылуу адамдардын катарында экен деген маселе. Биздин кийинки сурообуз: Даарат алганда 10 минутада заара тамчылайт, намаз окуйун дедим эле. Эгерде ар минут сайын заара тамчы, ар бир 10 минут сайын даарат
зара тамчылап тура турган болсо, такыр токтобосо, анда сиз намазды окуй бересиз дагы, ага көңүл бурбайсыз. Ар бир намаздын убагы келген убакытта жаңы дарат аласыз. Ар бир намаздын убагы келген убакытта жаңы дарат алып окуй бересиз дагы. Кийинки намазга чейин зараңыз тамчыласа дагы сиздин даратыңыз ошол маселеде бузулбаган болуп эсептелет. Себеп дегенде сиз үзүрлүүлөрдүн себепкерлеринин катарында турасыз. Кудай таалам окуй турган намазыңызды кабыл кылган болсун. Ал эми биздин акыркы 10-чу жанагы динге бекем болуунун себептеринин 10-чусу бул ат-тааммул фи наимил жаннати ва азабин нар ва тазаккурул маут. Акыретти эстеп, тозокту эстеп, бейишти эстеп, ошого аракет кылып турган болуш керек. Адам бейиштеги жакшылыкты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге боло турган бейишти, ошол жерде Кудай таалам адилеттүүлүгүн, Кудайдын ырайымын эстеген болсо, тозоктун коркунучтуу экендигин, тозоктун азабынын катуу экендигин ойлогон болсо, бул дүйнөдөгү проблемалардын бардыгы түк арзыбагандай болуп калат. Ошондуктан Кудай таалам бизге жаннатты эстеткенди насип кылып турсун. Васариу иля магфирати мин раббикум ва жаннатин ардуха ас-самавату вал арду уиддат лил муттакин. Таква адамдарга, Кудайдан корккон адамдарга даярдалган, асман жерлерде кенен болгон, андан дагы кенен болгон бейишке үмүт кылып, Роббуңардан, жараткан Аллахтан күнөөңөрдүн кечирилүүсүн үмүт кылып, ошого аракет кылгыла деген Кудайдын аяты келет. Дагы бизге коңгуроо келип түштү, кулак салабыз. Кулагым сизде. Кулагым сизде. Мен дагы деле сизди угуп турам. Телефон байланышы үзүлүп калды. Кайрадан чыгасыз деген үмүттөмүн. Бисмилlah. Демек, адамдын динге бекем болуусунун себептеринин 10-чусу бул ошол тозоктун бар экенин билип, бейиштин бар экенин билип турган болсо, бул дүйнөдөгү маселенин бардыгы арзыбаган, түк арзыбаган нерсе болуп калат. Талашканың эмне, болбогон 4 тыйын, талашканың эмне, болбогон бир мансап, талашканың эмне, элдин көзүнө көрүнүп калайын деген, үстүндө кийгениң эмне, жылтыраган кездеме, эгер көмүлүп калган болсо чирип жок болот, адамдарга жийиркенесиң, ой сасык дейсиң өзүң курсагында, ошондо сасык нерсени көтөрүп жүргөнүңдү билбейсиң, каяктан жаралгансың, каяка барасың, бара турган жериң кайсыл жер, ошону билбейсиң, өңүңдүн сулуулугуна, мансабыңдын чоңдугуна, таанышыңдын күчтүүлүгүнө таянасың, бирок эртең Кудайдын астына барганда эч нерсең жок каларыңды билбейсиң. Пендем, ошондуктан ошолордун бардыгын эстеп турсаң, динге бекем болгонго себеп болот дейт. Кайрадан бизде коңгуроо, кулак салабыз. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Ушул мен намазды жаңы эле баштап бир айча болуп калды да окуганымчы. Анан ошо шам намазды көчө болду да, ошо шам намазды ушул алыскы жолдо сапарда баратып, жумуштун машинасы болчу да. Анан бирөө менен окуп эм, ал киши деле билет, ал деле намаз окуйт да. Анан деген ошол машинеден баратып, автобустан баратып окуса болот деп анан ошо шамды ошол автобустун ичинен окудук да, ошол кабыл болобу, кабыл болбой. Анан ошол да мисалы деген биз деген намаз окуганда кабаттуулукка карап окуп атпайбызбы? Анан ошол деген мисалы ал автобус деген любой эме кандай десем эми багытты көздөп окуй. Багытты көздөй барат. Анан болчу да, анан окуй берсе болобу ошол. Рахмат, сурооңузду түшүндүм мен. Башка сурооңуз жокпу? Жок. Рахмат. Момундай, эгерде ошол машинени башкаруу сиздин колуңузда болуп, машинени токтотуп, жерге түшүп кыбланы карап намаз окуганга ыктыярдуу болуп мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда токтотуп, түшүрүп, ошол жакты карап намаз окуйсуз. Бирок сиздин колуңузда эмес болуп, өтө шашылыш болуп аткан болсо, ал убакта ошол машиненин ичинде окуйсуз, бирок колуңуздан келишинче машиненин ичинде кыбланы карап окуганга аракет кыласыз. Бирок антип карап окуганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда машина кетип аткан жакты карап окуп кете бересиз. Кудай таалага тапшырасыз. Кудай таалам окуган намаздарыңызды кабыл кылсын деп айтабыз. Атайын бул жөнүндө биздин фатвабыз дагы бар. Мисалы үчүн самолетто болгон убакта бирөө токтото албайт, самолет асманга токтоп туруңуз, мен намаз окуп алайын, булутка түшүп туруп айта албайт. Ошондуктан ошол сыяктуу болгон учурда сиз ошол отурган ордуңузда окуп кете бересиз. Бирок колуңуздан келишинче түшүп, жерге түшүп, кыбланы карап окуганга аракет кылыңыз. Себеп дегенде кыбланы карап окуган бул биздин шариятыбызда фарз деп айтылат. Кудай таалам бардыгыбыз намазыбызды кабыл кылсын. Бизде дагы бир коңгуроо бар. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Тақсыр мен сізге сұрағым бар эле. Ор жанареке
намаз окуу, мен 1 ай болуп калды намаз окуганымачы. Анан барганда окуп, бирде жумушта окугам, бирде үйдөн окуп калам. Анан ошол экинде бул кегерде каза болуп калат да намаздардымчы, пешим намазы, асыр намазы. Анан ошондой сүннөттөрүн окубай, кийинки намазга, мисалы үчүн куптанга же шамга фарсын кошуп окула болот деп, ошол туурабы? Фарс деле окубайсыз болот деп. Туура айтышкан сизге, эгерде сиз намазыңыз кайсы бир себеп менен окулунбай каза болуп калса, анда ошол убактыңыз болгон убакытта сүннөттөрүн окубастан фарздын өзүн гана окуп койсоңуз жакшы болот. Мисалы үчүн сиз ошол түштө бир себептер менен уктап калып башка болуп бешим намаз окулунбай калса, анда ошол шам намаздан кийин ошол ниет кылып такбир айтып туруп 4 рекет ошол асыр пешим намаздын фарзынын казасын окуйсуз. Себеп дегенде сүннөт намаздардын казасы окулунбайт, бир гана ошол парздардын анан витр важиптин казасы окулунат. Бир гана учурда эгерде эртең менен багымдат калып кетсе, окулунбай калса, каза болуп калса, ошол багымдат каза болгон күнү бешим намазга чейин, түшкө чейин каза кыла турган болсоңуз, бул убакта сүннөтү менен кошо каза кылынат. Ал эми ошол күнү пешинден калып кетсе, анда бул убакта ошол парз гана каза кылынат, ошентип намаздар толукталып кете берет. Урматтуу бир туугандар, биздин бул жердеги сурообуз дагы турат, ага көңүл бурап, андан кийин аялы күйөөсүнө кол көтөрсө эмне болот? Уят болот туугандар. Аялы күйөөсүнө кол көтөрсө өтө чоң уят болот, адепсиздик болот. Таксыр нафил намаздары кантип жана кайсы сүрөлөр окулат? Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Нафил менен фарздын айырмасы жок. Парз намазды кантип окусаңыз, кантип сүрө кошуп окусаңыз, мына ушунда нафилди окуй бересиз. Болгону 4 рекеттүү парз намаздарда биринчи, экинчи рекетте сүрө кошулуп окулуп, үчүнчү, төртүнчүдө зам сүрө кошулунбайт. Фатиха жалгыз өзү окулат. Ал эми нафил намаздарда 4 рекеттин бардыгында 4 рекет окусаңыз, анда зам сүрө кошулуп окула берет. Эч кандай башка айырмасы жок. Кудай таалам намазыңызды кабыл кылсын. Бизге дагы бир суроо келип калыптыр. Бул суроо атын атабай эле 3 талак бердим деп 2 жолу айтса, кайра жарашууга жол барбы? 3 талак бердим деп айтканда сурайбыз, кимге талак бердим деп. Эгерде эшматка, ташматка деп атын так айткан болсо, ниетинде бар болсо талагы түшөт. Эгерде жөн эле 3 талак бердим деп айткан, бирок ниетинде эч ким жок болсо, эч кимге түшпөйт. Мисалы үчүн мен дагы айтам 3 талак бердим деп, бирок ниетимде эч кимге айткан жокмун, ага талак түшкөн жок. Эгер атын так айтып туруп 3 талак бердим эшматка же болсо Майшаканга десе, анда ниети жок болсо дагы талак ага түшө берет. Ассаламу алейкум, гусулду кандай алса болот? Жолдорун айтып бериңизчи. Гусулду бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп тарат аласыз. Даратканага барып келгенден кийин, дарат алып, бүт бардыгын жуугандан кийин ваннага түшөсүз, дагы биринчи башыңызга суу куюп башыңызды жууйсуз, анан оң жагыңызды жууйсуз, сол жагыңызды жууйсуз, ошентип таптаза болсоңуз гусулдун маселеси бүтөт. Эгерде дарат албай туруп гусул алсаңыз, анда гусулдан кийин дарат алгандыгыңыз жакшы болот. Тартиби дарат алып, эгерде жанагындай бир идишке суу чөлмөк болуп кала турган, акпай турган бир идишке ала турган болсоңуз, дарат алганда бутуңузду жуубайсыз. Бирок суу агып кете турган жер болсо, дарат алганда бутуңузду дагы жууп аласыз, кийин бир сыйра чайканып бүтсөңүз, дененин бардык жерине суу тийсе, ошону менен дарат алынган болуп эсептелинет. Биздин убактыбыздын акыркы мүнөттөрүнө келип жеттик. Кудай таалам бардыгыбыздын тилеген тилектерибизди кабыл кылсын. Бирок ага чейин могу суроого жооп берип койгон болсок, ассаламу алейкум, таксыр дааватка чыгуу фарзбы же важиппи? Дааватты айттуу алымдарга, илимдүүлөргө парз, ал эми калгандарына үйдөн үчүн чыгуусу жакшы болот. Ар бир адамдын башкаларга илим жеткирүүсү, дин жеткирүүсү туугандар милдеттүү болот. Кудай таалам бардыгыбыздын иштерибизге ийгилик берсин. Кудай таалам бардыгыбыздын тилеген тилектерибизди кабыл кылсын. Кудай таалам элибизге тынчтык, ынтымак, аманчылык, береке, пейиз берсин. Бүгүнкү көсөтүүнү карап отургандардын, көрө албай калгандардын бардыгын тилеген тилектерин берсин Кудай таалам. Кудай таалам башка бирөөгө зулумдук кылам деген тилеген ташкап турсун, аларга иман берип биз менен бирге сапка турган насип кылган болсун. Азыркы учурда урматтуу бир туугандар, бизге сырттан жөөттөрдөн башкадан душмандын кереги жок. Өзүбүздөн чыккан душмандар ашыгы менен толуп турат. Кудай таалам өзүбүздөн чыккан, иштен чыккан ийри жыландарга, жанагы токойду кыйган балтанын сабы жыгач болгон үчүн кыят дейт. Ошондой балта сап болгондорго Кудай таалам инсаф берген болсун. Кудай таалам өзүнүн колунда бардыгын оң жолго салуучу Кудай таалам. Шам намазынын убагы Бишкек шаарында кирди. Баарыңызда дарат алып шам намазга туруңуздар. Кудай таалам окуй турган шам намазыңыздарды кабыл кылып, бейишинен орун берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.